Мусулман гладиаторлар. Байыркы Рим. Колго түшкөн туткундар дароо ошол доордун бутпарас жана отпарас ишенимине ылайык ошол күнү курбандыкка чалынар эле. Бирок кийинчерээк римдиктер бул адатка жаңылык киргизишти. Мындан ары колго түшкөн туткун кулдар өз ара мушташа баштайт. Жеңилгени курбандыкка чалынып, жеңгени аман калчу. Ошол эле учурда көрүүчүлөргө укмуштуудай оюн зоок тартууланар эле. Муну байкаган Рим төбөлдөрү мындан ары бул оюн зоокто өз саясий кызыкчылыктарына иштете баштайт. Ал мезгилде калайык бат-баттан бийликке наразычылыгын билдирип, каршы чыгып улам эскинин ордуна жаңы бийликти орнотуу өнөкөтү күчөп турган. Дал ошол элдин наразылыгын алдын алуу жана аларды алаксытуу максатында кулдардын оюн зоогу эми мамлекеттик деңгээлде уюштурула баштайт. Тарыхта жогорудагы кулдардын кандуу тирешин гладиаторлордун салгылашуусу деп аташкан. Ооба, байыркы Римде бийлик өкүлдөрү каалагандай өкүм сүрүү жана кол астындагыларды караңгы абалында кармоо үчүн элге нан таратчу жана узакка созулган оюн зоок уюштурчу. Мындай абалда элдин курсагы ток, ал эми ою ар дайым оюн зоок менен алек болуп, келечекти ойлобойт эле. Ал эми бийлик өкүлдөрү үчүн куралдардын көтөрүүчүнөн коркпостон башкарууга өөлгө түзүлгөн. Бул абалды ошол доордун сатирик акыны Ювенал алгачкылардан болуп сындап чыккан. Адамдардагы улуу баалуулуктар азайып, анын ордун болбогон курсак тойгозуу жана оюн зоок кумары басып кетти. Чыныгы батырдык бул элге кызмат кылуу, жаратканды тануу деген улуу принциптер жоголуп баратат. Коом эки гана нерсени ойлонуп калды: оюн күлкү жана курсак тойгозуу. Гладиатор деген сөз кылыч кармаган жоокер дегенди билдирет. Бул оюндарда миңдеген кулдар өз эркиндигин сатып алуу үчүн согушушчу. Оюндар кызыктуу болуш үчүн аларды топ-топ кылып бири-бирине каршы коюп, кээ бир учурда жырткыч жаныбарларды да кошуп койчу. Бара-бара аталган гладиатордук оюндарга аялдар катышуу мүмкүнчүлүгүн алат. Салгылашуу учурунда жеңилген мушкер сөймөйүн асманга көрсөтүп, жеңилгенин мойнуна алып, көрүүчүлөрдүн арасында падышадан жан соога тилеп кайрылчу. Эгер падыша бармагын өйдө каратса жашап, ылдый караса өлтүрүлгөн. Гладиатор мушкерлер көптөгөн түрлөргө бөлүнгөн. Өмүрүндө кат тааныбаган катардагы бир римдик жаш балдар гладиаторлордун 20дан ашык түрүн жана аттарын жатка билишчү. Мукаачылыктын туу чокусу болгон бул иш-чаралар көпчүлүк учурда амфитеатрларда өткөзүлүп турчу. Алардын бири Колизей. Ошол доордо илим техника артта калып, адамдар китеп окуу, билим алуу жана маданият деген нерселерден алыстап, жалаң гана оюн зоок менен убактысын өткөзүп калган эле. Көптөгөн жолу жеңишке жеткен гладиаторлорго уюштуруучулар өзүнчө бөлмө беришкен, кээ бири акчалай сыйлык алганга жетишкен. Мекенди коргогон аскерге караганда маскарапоздук кылган гладиаторлор бааланган доордо элдин патриоттук сезими бара-бара мокуп кетет. Миңдеген гладиаторлордун ичинен бул ийгиликке саналуу гана мушкерлер жеткен. Ал эми калгандарга бул жеңиш дем берип турган. Эркиндикке чыккандардын көпчүлүгү колунан башка жумуш келбеген үчүн кайрадан эле мушташ аренасына кайтчу. Жыйынтыгында Рим империясы ушуга окшогон себептерден улам ичтен чирип акыры кулайт. Алгачкы доордо жада калса христиан дини да бул оюндарды чектей албай, аран гана 5-кылымдын башында гладиаторлордун салгылашуусуна толугу менен тыюу салынган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген ислам дини жана ислам маданияты адамдын негизги максаты өзүнө окшогон инсанды былчылдатып уруу жана өлтүрүү эмес, тескерисинче адамдарга пайдалуу болуу экендигин көрсөткөн. Оюн зооктун ордуна илим алуу, коомго пайдалуу иштер менен алектенүү ашкере даңазаланган. Алгачкы мусулмандар физикалык күчтү жалгыз гана согуш талаасында душманга каршы иштетип, ошондо да мыкаачылыктан алыс болушкан. Ошол эле учурда мусулмандар дене тарбиясына дыккат мамиле кылышкан. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар дайым сууда сүзүү, жаа атуу, ат минүү жана күрөшүүгө көңүл бурган жайы бар. Ислам дөөлөттөрү өкүм сүргөн убакта ит уруш же болбосо короз уруштурууга да тыюу салынып, бул нерселер терс көрүнүш катары бааланган. Ушуга эле окшош болгон адамдарды бир бөлмөгө камап алуу, уруштурууда эч качан ислам дининде жана көчмөн кыргыз салтында болгон эмес. Кыргыздардын той аштарында күрөш, эреңиш, күлүк чабыш, көкбөрү сыяктуу адамдын табиятына ылайык келген улуттук оюндар ойнолгон. Тилекке каршы акыркы 2 кылым ичинде көпчүлүк мусулмандар өз дининен алыстап, ар тараптан алсырай баштады. Ал эми келечек муундун ичинен исламдын желегин кайрадан желбиреткен чыгаан азаматтар чыкпаш үчүн дин душмандары аларга нан жана оюн зоок ыкмасын колдонуп жатат. Миллиондогон мусулмандар өз тарыхын билбейт, өз ара бири-бирин душман көрөт. Кайсыл бир мусулман өлкөсүндөгү абалга кайдыгер курсагы тойсо эле колуна телефон кармап, футбол же мушташ көргөн бир үммөткө айланды. UFC абсолюттук мушкерлердин мелдеши катары эсептелген мушташтын бир түрү. Алгачкы жолу Невада штатында 1993 жылы өткөзүлгөн. Кыска убакыттын ичинде
карай баштаган. Бул индустрия учурда мушташ уюштуруу, көптөгөн казино, алкоголдук ичимдиктерди чыгаруучу заводдорду өзүнө камтып, жыл сайын миллиарддаган акчаларды айлантат. 2006 жылы UFC рейтинги боюнча классикалык бокстон да, ал эми учурда футболдон да популярдуу боло баштады. Башкача айтканда, учурдагы адамзат эки адамдын ит сымал тытышып, бири-биринин ден соолугун жеп жатканын, жырткычтар сымал канжалашып жатканын карап рахат алып жатат. Ал эми дин душмандары бул нерсенин үстүнөн акча таап, азыркы тапта UFC деген маскарапоз оюндары 150ден ашуун өлкөдө түз алып көрсөтүлөт. Мушташ 8 бурчтук капастын ичинде өтүп келет. Алгачкы жолу UFC мушташын көргөн сенатор Маккейн аны короз уруштурганга теңеген жана АКШда бул оюн зоокду өткөзүүгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштаган. Бирок кийин бул аркылуу дүйнөнү багынтуу мүмкүн экендигин байкаган бийлик төбөлдөрү пикирин өзгөрткөн. Эл арасында UFC мушкерлери жакшы акча табат деген туура эмес стереотип бар. Көпчүлүк тааныбаган мушкерлер арзыбаган 2000-3000 доллардын тегерегинде эле айлыкка өмүр кечиришет. Миллион тапкан мушкерлердин саны 10дон ашпаса да, көптөгөн чыныгы спортсмендер өз спорттук карьерасын садагага чаап, бул мыкаачы оюн зооктун курманы болуп келет. Канчалаган мушкерлер оор соккулардан улам өмүрүнүн аягына чейин майып болуп жатса, кээ бирлери бул дүйнө менен кош айтышат. Башкача айтканда, UFC уюму өз мушкерлерине байпак сымал мамиле жасайт. Иштен чыккан соң аларга көңүл бурбастан, жаңы мушкерлер менен ордун толуктап коет. Бул уюмду сындап чыккан бир нече мушкерлердин көзү тазаланып, куугундукталган. Жаш балдарды алдап миллиарддаган доллар тапкан монополист UFC уюму аларды сындаганым үчүн мени өлтүрүп коет деп корком, деп айтат Диего Санчес аттуу мушкер. Балким алар автокырсык же суицид аракетин сахналаштырып коюусу да мүмкүн. Бул уюм эч нерседен тайманбаган мыкаачы уюм экендиги мага маалым. Анткени мен буларды ичинен билем. Дагы өкүнүчтүү жагы, көптөгөн мусулман жаштары бул бузуку уюмдун катарына кирип, капас ичинде былчылдаша мушташууну өмүр бою кыялданышат. Ошол капаска кирүү укугун да ошол бузуку уюмдун кожоюндары чечет. Эң кооптуусу UFC күндөн күнгө популярдуу болуп баратканында. Анткени учурда UFC аттуу компьютердик оюндар ушул бренд менен чыккан кийимдер жайнап кетти. Бул аркылуу дүйнөдө мушташууга болгон кызыгуу жаратылып, жаштардын мээси ууланып жатат. Инсандардагы мыкаачылык инстинкттер ойгонуп, бири-бирин былчылдатып жаткан мушкерлерден рахат алып, адреналин даамы күчөгөн. Бул жагынан алганда UFC илгерки гладиаторлордун тирешинен айырмасы жок бир оюн зоокко айланды. Ал эми Колизейдин ордун октагон сыяктуу 8 бурчтуу капас ээледи. Бирок бул оюн зооктордун көбүндө калыстык жок. Анткени максаты мушкерлердин мушташ эмес, жаштарды мокотуу, чыныгы максатынан алыстатуу, түгөнбөгөн мушташ кумарына көз каранды кылуу жана алардын эсебинен ири суммадагы киришеге ээ болуу. Анткени мушташтын өз эмес ага чейинки мушкерлердин акыйнеге айтышуусу, таразага түшүп жатып, ит сымал тытышып кетүүсү көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып, шоу элементтери менен коштоло баштады. Учурда миллион деген адамдар мушкерлердин согушуусун күтүп көрөт. Алардын өмүр баяндарын жана ийгиликтерин жатка билет. Бирок ошол эле учурда өз тарыхынан, дининен, маданиятынан кабарсыз. Баатыр аталарыбыздын атын билбесе да, бирок атам тааныбаган бразилиялык бир мушкердин аты жөнүнөн баштап боюнун узундугу жана салмагына чейин жатка билет. Балким сиз гладиаторлор заманынан бери кылымдар өтүп, учурда 21-кылымда жашап жатабыз. Азыр технологиянын заманы, адамдардын деңгээли өстү деген сөздү айтышыңыз мүмкүн. Бирок азыркы күнүдө байыркы римдиктердин ыкмасын колдонуп жатканын көбү байкабай келет. Эң өкүнүчтүүсү, жер жүзүндөгү адамзаттын ичинен ойгоо болууга милдеттүү болгон мусулмандар дал ушул ыкманын курмандыгына айланып жатат. Илгери гладиаторлордун оюну болсо, эми аны UFC, MMA, футбол, бокс жана башка ушул сыяктуу оюн зооктор ээлесе, ал эми нандын ордун KFC, McDonald's же түрдүү фастфудтар ээледи. Учурдагы эркинмин деген пикир кулдары байыркы Римдин чыныгы кулдарына караганда да акылсыз болуп жатат. Анткени илгери нан бекер таратылса, азыр болбогон зыяндуу тамакты сатып жейбиз. Мурун оюн зоок бекер көрсөтүлсө, азыр билет сатып алып, же болбосо кабелдик каналга акча төлөп мушташты жылдап күтөбүз. Башкача айтканда, нан жана оюн зооктун ордун KFC жана UFC басты. UFC'нин тарыхындагы эң ири тиреш жана эң кирешелүү салгылашуу 2018 жылы Хабиб Нурмагомедов жана Конор Макгрегор ортосунда болуп өткөн. Бул атайын сценарий менен түзүлгөн шоу адамдардын ички туйгуларын, сезимдерин жана диний ишенимдерине ойногон бир спектакль болчу. Албетте, сырттан караган адамга Конор христиан дүйнөсүнүн, ал эми Хабиб мусулман дүйнөсүнүн намысын коргогондой бир элес калтырган.
Бирок мушташуу динибиздин көз карашында арам бир иш экендигин унутуп койгондойбуз. Бүткүл алымдардын пикиринде адамдын бетине урган спорт туру арам болуп эсептелинет жана арамга катышуу, аны көрүү, ага көмөк көрсөтүү жана жарнамалоо, катышкандарды тосуп алуу, аларга сый мамиле кылуу, аларга жан тартуу да арам экендигин унутпайлы. Бокс болбойт, бит курат. Бой беш правил дагы болбойт. Кааласаңар, каалабасаңар дагы. Болбойт. Чоң молдокелер барып катышса деле болбойт. Түшүнүктүүбү? Бой беш правил, эр уруш шариятыбызга тууру келбейт. Ошентип жыйынтыгында Хабиб жеңишке жетип, артынан ызы-чуу коштолгон шоу менен аяктады. Миңдеген мусулмандар Кудум Кудусту баскынчы Израилден бошотуп алгансып көчөлөрдө майрамдашты. Ислам үммөтү акыркы 100 жыл ичинде ушунчалык бир жеңишке суусаган экен дейсиз. Жада калса арам иште бир мусулманмын деген мушкердин ийгилигин жалпы үммөттүн бир жеңишиндей кабыл алды. Болбосо октагондо жеңип Аллаху акбар деп сөймөйүн асманга көтөрүү, же болбосо ошол арам иште ийгилик берген Аллага шүгүр деп сажда кылуу динибизде жок нерсе. Тескерисинче, нечендеген мусулман жаштарынын максатынан алаксытып, аларды болбогон бир оюн зоок менен убара кылганга барабар. Бул нерсе казинодо $1 миллион утуп алып, сөймөйүңдү асманга көтөрүп Аллаху акбар дегенге эле барабар нерсе. Арам кайда болбосун арам. Аны канчалык такбир менен коштосоң да адалдашып калбайт. Жада калса учурда миллиондогон мусулмандардын күмүрүнө айланган Хабиб Нурмагомедовдун көз карашында деле UFC турнирлери арам. Ал эгер ушул диний түшүнүгүм болбогондо эч качан мушкер болмок эмесмин деп айтканы бар. Балким ал ушунун айынан спорттон кеткени жаткандыр. Анткени динибизде жада калса өлүм жазасына тартылчу адамдын да жүзүндө урулбайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде мусулманды сөгүү бозокулуктун белгиси, ал эми мусулман менен мусулман мушташуу бул капырлык деген. Эң өкүнүчтүүсү бул арам ишке аялдардын жана бели кателек жаш балдардын катышуусу. Аураты ачык мушкерлер, жылаңач кыздардын нары бери басышы, көрүүчүлөрдүн пиво жана алкоголдук ичимдик ичип ур эле ур деп кыйкыруусу, котурган итсымал бири-бирин бууп былчылдаткан байкош мусулмандар, алардын үстүнөн акча коюп шылдыңдап олтурган дин душмандары. Мунун баары намыс деген нерсени коргоо деп аталып жатат. Ошол бурмаланган максат менен ишке ашып жатат. А болбосо арам иш аркылуу өлкөнүн желегин желбиретүү менен намыс корголбойт. Намыс мусулмандардын мурункудай даңктуу, барктуу жана даңазалуу болгон улуу кыргыз дөөлөтү, Осмон дөөлөттөрү же Андалус дөөлөттөрү сымал империяларды куруу менен корголот. Намыс Салахиддин Аюби, Алымбек Татка сымал уулдарды тарбиялоо менен корголот. Намыс Бируни жана Тоголок молдо сымал илимпоздорду өстүрүү менен корголот. Намыс миңдеген ойноштуктан бүткөн балдар аборт болбой, ажырашуулардын саны азайып, балдар үйлөрү менен карылар үйлөрү жабылганда корголот. Намыс мусулман өлкөлөрү экономикалык жактан эң артта эмес, эң алдыңкы сапка чыкканда корголот. Намыс көчөдө кемпирлер семичке сатпай, жаш балдар араба түртпөй, аялдар күйөөсүн үйдө калтырып чет жакка иштегени кетпей, эркектер бирөөнүн короосун шупурбай калуу менен корголот. Намыс октагонда гладиаторлор сымал согушуу менен корголбойт. Ал нерсе улуттун духунда көтөрбөйт. Тарыхта 100 миңдеген гладиатор мушкерлер өткөн, бирок биринин да аты калган эмес. Бул дүйнөдө жараткандын элчилери, куттуу сакабалар, ойчул олуялар, мекенчил баатырлар, илимпоздор, ак менен караны ажыратып ырдаган акындар гана тарых бетинде калган. Ислам жана кыргыз элинин тарыхында акча үчүн же бирөөлөргө оюн зоок тартуулоо максатында эч качан мушташуу орун алган эмес. Согуш учурунда гана салгылашуудан мурун эки тараптын жоокерлери жекеме-жекеге чыгып, кылыч найза менен салгылашкан. Анда да ар бир тарап душманына сый менен мамиле жасаган. Бул учурда жада калса салгылашууда акча же бир башка максат үчүн эмес, жалгыз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн орун алган. Ооба, биздин ата-бабаларыбыз учурдагы үммөттүн абалын көргөндө абдан кейимек. Эгер мушташуу аркылуу намыс корголсо, бир саамга ойлонбостон Халид бин Валиддей же Мухаммед Кыргыздай арстандар мушташмак. Бирок алар аны кылган эмес. Кайсыл элде жүдөө көрсөң зайыпты, ошол элдин эркегине коюш керек айыпты деген ырсаптарды унутпайлы. Фантазия менен жашап, өзүбүздү өзүбүз алдабай эле коелу. Мусулман бул дүйнөдө бирөөнүн оюн зоогунда куурчак болбостон, ааламга адилеттүүлүк орношуу үчүн күн сайын күрөшүүгө жана өнүгүүгө милдеттүү бир макулук. Үммөт жалданма жана маскаропоз мушкерлерге эмес, чыныгы мусулмандарга жана арстандарга муктаж. Кайсыл гана спорттун түрү адамды чыныгы максатынан алаксытып, кумарга айлана баштаса, демек анын пайдасынан зыяны көп.
мушташуу аркылуу элге ислам жеткизем, мусулмандарды таанытам деп ойлоо караңгылык жана түркөйлүк. Анткени ислам болжол менен жетпейт жана жеткен да эмес. Ислам душмандын талаасында душмандын эрежеси менен эмес, жараткан Аллах белгилеген таризде күрөшүү аркылуу ишке ашат. Мурунку доорлордо мусулмандардын чыныгы батырлар эмес, аты угулганда эле душмандардын жүрөгүнө коркуу сезими орнуп, тизелери титиречү. Баатыр маскаропоздук менен эмес, олуттуулук жана эмгек менен келчү бир макам. Жараткан элибизде чыныгы батырлардан өксүк кылбасын. Албетте, үмүтсүз болбойбуз. Келечек биздин колубузда. Аллахтын ырайымынан үмүтсүз болбогула. Аллах бардык күнөөлөрдү кечирет. Чынында ал кечиримдүү ырайымдуу.